Бишкекте 13 жаштагы кыз бир нече жолу зордукталган. Бул тууралуу анын чоң атасы билдирди. Анын айтымында өткөн жылы небересинин боюнда бар экенин билип, 1-Май райондук ички иштер башкармалыгына арыз жазган. Бирок тергөөчүлөр кыз төрөсү анан ДНК тест алып, далил болсо шектүүнү камакка алаарын айтышкан. Өспүрүм ушул жылдын апрель айында төрөгөн. Эми ДНК тест биздин өлкөдө жасалбайт. Бала 1 жашка чыкканда тестти Алматыга жибериш керектигин айтышууда. Ананда ДНК тест $600 турат. Кыздын чоң атасы андай акчасы жок экенин айтып, Зөөкүр ушул убакка чейин боштондукта жүргөнүнө нааразы. Эскерте кетсек, шектүү кызды зордуктап, видеого тартып, бирөөгө айтса социалдык тармактарга чыгарып, уят кылаарын айтып коркуткан. Менин ушундай подписка тектерим көп. Ата-анаңды жаратың, серменде болосуңар деп, андан кийин 2 жолу болот катта. Амана. Ана ошо болот. Ана тергөөчү тартат, ошондоп мына кел, ал кел деп бир күнү тергөөчү жыйынтык чыгарып калды. Анан мен айттым тергөөчүгө, эмне кылам, эмне болот, бул бала бош жүрүптүр, эмне камап атасың десем, боюна албай атат деди. Бул тоңголушту, 13-төгү кыз. Макул, 18-те болсо деле макул деле, макул эми бирдеме ашулт айтып атат деп. 13-төгү кыз. Мен айта алган жокмун, мамасын жибердим, апасын. Бар, сурачы кызыңа. Мүмкүн башка бөлүмү менен болуп алып, дагы бала таанып атабы, жаш бала экен, кесирип кетпегенде болсун десем, кызым ошо жерден ыйлады. Ата, мага ишенбейсиңер. Мен кантип элем зордуктап атат мени. Мага ишенбей атасыңар. Ошо акмакка ишенет атасыңар. Мен азыр кызыма сүйлөгөндөн коркуп калдым. Азыр бөлөк характери. Бөлөк, өзгөлүп кетти. Кичинекей кыз жок.